Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Түз эфирде Күн маек. Бүгүнкү биздин тема мүлк салыгы эсептөө жана төлөө тартиби. Белгилей кетсек, 1 августтан тарта салык төлөөчүнүн кабинетинде мүлк салыгы тууралуу маалымат көрсөтүлө баштады. Салык кызматы билдиргендей, мүлк салыгын эсептөө мурдагыдай татаал эмес, оңой жолго түштү. Салыкты жеке кабинет аркылуу QR-код же банк картасы менен төлөөгө болот. Ошондой эле 1 сентябрга чейин мүлк салыгынын айрым кыймылсыз мүлктөргө болгон салыкты төлөө зарылдыгы турат. Андыктан бүгүнкү көрсөтүүдө салык төлөө тартиби жана бул тармакка кирген жаңылыктар тууралуу сөз кылабыз. Эгерде сиздерде темага байланыштуу суроолор болсо, 03222 коду менен 70878 телефон аркылуу байланышып, өз суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Ал эми бүгүнкү биздин эфирдин коноктору мамлекеттик салык кызматынын Түштүк региону боюнча кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу секторунун башчысы Асылбек Абдрай уулу. Саламатсызбы? Жана ошондой эле мына ушул мамлекеттик салык кызматынын жергиликтүү салыктар бөлүмүнүн башчысы Нурбек Садыков. Саламатсызбы? Жана ошондой эле Уланбек Казыбеков, башкы инспектору. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Жогоруда белгилеп кеткендей, 1 августтан тарта мына ушул салык төлөө боюнча дагы жаңылыктар кирди, өзгөрүүлөр кирди дегендей. Мына ушул тууралуу айта кетсеңиздер, негизи эле салык төлөөчүнүн кабинетинде мүлк салыгын эсептөө кандай болот жана бул багытта жарандар бул мүмкүнчүлүктү кантип пайдалана алышат, анын ыңгайлуулугу эмнеде? Саламатсыздарбы? Биринчиден сиздерге ЛТР командасына рахмат айтып кетем. Ушундай салык маселелери боюнча дайым сиздерди, элдерди керектүү маалыматтар менен камсыз кылып турасыздар. Сиз берген суроого мүлк салыгы боюнча жергиликтүү салык төлөөчүлөргө маалымат жеткирүү, алардын салыгын төлөөсүн, салыктын суммасын жеткирүү ыкмалары аябай ыңгайлуу, оңой болуп калды. Мурун айта кетсек, мүлк салыгын төлөө үчүн сиздер бизге салык кызматына келип, жанагы эсеп информационный расчет дейт эле, ошонусу менен эсептетип, анан кийин анын суммасын билип, анан төлөп кетчүсүздөр. Азыр болсо мурункудан бир топ жеңил болуп калды. Азыр ондогон ушул мобилдик тиркемелер бар, мисалы М-банк, Элсом, ошол элдик дегенге окшогон. Ошолордон мобилдик капчыктардан дагы көрүнүп турат. Же түндүктөн сиздин канча карыз экениңиз, салыктын суммасы, карыз эмес, салыктын суммасы канча чыккан экени сизде автоматтык түрдө белгилүү мөөнөт келгенде көрүнө баштайт. Ошону эле барып туруп төлөп койсоңуз, же ошол жерде эле мобилдик тиркемеңиз капчык аркылуу эле төлөп коюу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Ушул эң жакшы бир жеңилдик деп ойлойм. Себеби мурун көптөгөн адамдар бизге келип ошол салыкты төлөп кетүү үчүн бир топ кезек күтүп убакыттары өтөт эле. Азыр болсо санариптик негизде эле чечип коюу мүмкүнчүлүгү болуп калды. Негизи эле электрондук кабинетке кантип кире алышат жарандар? Алар электрондук кабинет аштырыш керекпи, өздүк кабинет же даяр барбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Электрондук кабинетке кирүү үчүн ар бир салык төлөөчүнүн өзүнүн логин паролу керек болот. Ал логин паролду салык органына сөзсүз түрдө баруу зарыл эмес. Кабинет салык.kg деген сайт бар. Ошол сайтка кирип туруп эле ошол жерден запрос берсе, өзү ал жактан подтверждение келет. Логин паролу паролду өзү ойлоп табып коет да. Андан сырткары түндүктөн да кирип туруп, личный кабинетине кирип, ошо өзүнүн жеке кабинетине кирип, ал жерден өзүнүн карыздары тууралуу, өзүнүн төлөй турган суммалары тууралуу көрсө болот. Андан сырткары, мына биринчи сурооңузга дагы кошумчалап кетсем деп, азыр бир аз мына мүлк салыктары боюнча сиз айтып атпайсызбы, кандай жеңилдиктер болуп атат депчи. Буга чейин мүлк салыктарын эсептөө, жанагы бул Асыл экем айтып кеткендей, салык төлөөчүнүн милдети болуп келсе, эсептеп, отчет тапшырып, маалыматты эсеп баракчаларын берүү. Мына 2025 жылдан баштап бул салык органына жүктөлүп атат да милдетчи. Салык органы автоматтык түрдө базадан, биздин өзүбүздүн базабыз бар, кадастрдан алган. Ошол базадан эле көрүп, кимдин канча үйү бар, кимдин үйү салык салынууга жатат, ошолорду чыгарып, ошолорго автоматтык түрдө начисление кетет. Начисление кетет дагы именно бул суроо боюнча, бул суроодо жанагы ошол начисленияны төлөө мөөнөтү 30 күн калганга чейин салык төлөөчүгө жеткизиш салык төлөөчүнүн салык органынын милдети болуп атат. Биз ошондо 1 сентябрга чейин тиги салык төлөөчүгө
биз ошол маалыматты жеткизишибиз керек. Салык төлөө үчүн личный кабинетине барып калыш керек. Түндүк ошол сыяктуу электрондук түндүккө чыгып калат. Дагы М-банкинг. мобилдик тиркемелердин бүт баарына М-банктарына карызы чыгып калат. Андан сырткары ошол личный кабинетине кирсе, личный кабинетинен чыгып калат. Азыр эми бул иш-чаранын баарынын негизги максаты санариптешүү да. Салык төлөөчү менен салык органынын кызматкеринин бири-бирине контакты жок кылуу, алыстатуу да. Мындайча айтканда коррупцияны жоюу болуп атпайбы? Ошон үчүн личный кабинетке бул жакта туруп эле логин пароль алып, бул жакта туруп эле төлөп, бул жакта туруп эле бүт жумуштарын салык органына барыштын кереги жок. Ошондой жеңилдиктер, жакшы жеңилдиктер каралган. Рахмат. Ал эми 1-сентябрга чейин кыймылсыз мүлктүн кайсы түрлөрүнө салык төлөө зарыл, алар тууралуу кененирээк маалымат берсеңиз, салык төлөмдөрү суммасы кандай эсептелет? Саламатсызбы да бир жолу. Кыргыз Республикасынын салык кодексинин негизинде 1-сентябрга чейин жергиликтүү салыктардын 2 түрүн төлөө мөөнөтү жакындап атат. Бул турак жайга болгон мүлк салыгы жана үй жанында короо жай, багбанчылык, чарбак, жер участокторуна болгон мүлк салыгы. Алардын ар бирине токтоло кетсем, турак жайга болгон мүлк салыгын кимдер төлөйт? Ош шаарынын аймагында бир батир болсо, 110 квадраттан жогору болсо, ашканына салык төлөш керек. Же болбосо, жер үй болсо, ошол 180 квадраттан ашканына салык төлөш керек. Бул төлөө эсептөө немеси боюнча азыр быйыл шаардык кеңеш тарабынан бизге токтом бекитилип берилген 25-27 жылдарга. Ашкан ар бир чарчы метр 65 сомдон төлөнөт. Анан бул жерде дагы бир айтып кетчү нерсе бар. Биздин жарандар мисалы Ош шаарында 2 батир болсо, 30 чарчы метрден дейли, экөөнү бириктирип 60 чарчы метр деп салык төлөбөй жүрүшөт. Ошолорго айтарым, ошол салык кодексинин 409-беренесинде так жазылган. Бир гана мүлк объектиси бошотулат салыктан, экинчи мүлк объектиси салык төлөөгө жатат. Ал эми жер салыгы боюнча шаардык кеңеш тарабынан бекитилип берген зональный коэффициент боюнча иш алып барабыз. Бул боюнча эсептегенде мисалы Жапалак айылында инфраструктура карап эсептелет да. Жапалак айылында 100 чарчы метр, то есть 1 сотик жер 75 сом болсо, шаардын борбордук бөлүгүндө 210 сом болот. Мисалы Манас атада 165 сом, ушундай болуп эсептелип кетет. Рахмат. Ал эми жылда 1-сентябрга чейин транспорт салыгында төлөчүбүз да, быйыл кандай болот? Транспорт салыгы көпчүлүгү билгендей быйылкы жылдын жоюлду. Транспорт салыгы деген жок. Ал ошол канча автоунаалар өзү иштетилип жүргөн болсо, ошол жүргөнүнө жараша ар бир литр күйүүчү майга салынды. Ал эми көрсөткүчтөрү боюнча былтыркы жылдын эсебинде бир жылдын ошол транспорт салыгынын топтоонун 1 миллиард 200 миң болгон болсо, бир жылдын ичинде, ошол эле жылы күйүүчү майлардын Кыргызстанга кирген көлөмүнө 1 сомдон кошуп келсе, ал 1 миллиард 800 миллион сомго былтыркы жылы эле көтөрүлмөк. Ошон үчүн быйыл биз 2 эсе ошо транспорт салыгынын түшүшүн күтүп атабыз буюрса. Ал эми ушул кыймылсыз мүлк салыгында кимдерге жеңилдиктер каралган, кимдер бул салыктан бошотулат? Салык кодексинде мүлк салыгынан баштайын. Мүлк салыгына төмөнкү жарандарга жеңилдик каралган. Кыргыз Республикасынын баатыры намынын ээсине баатыр энелерге, Советтер Союзунун жана социалисттик эмгектин баатырларына Баткен окуяларынын катышуучуларына, Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларына жана 1-2 майып топтогу майыптарга жеңилдиктер каралган 50%. 50%. Ал эми кимдер бошотулат? Бул мүлктөн толук эч кайсы неме бошотулбайт, 50% гана каралган мүлк салыгынан. Социалдык объектилерге бирок бар,
Ал эми жер салыгынан болсо пенсия курактагы Кыргыз Республикасынын жарандары эрезеге жете элек 4 баласы бар жарандар, Улуу Ата Мекендик согушунун катышуучулары, Афган согушунун катышуучулары, анан эме биринчи, экинчи топтогу майыптыгы бар жарандар бошотулат. Булар бошотулат. Толугу менен бошотулат. Негизи эле ушул 1-сентябрга чейин төлөңүздөр деген бардык соц тармактарда, маалымат булактарында чакыруулар болуп жатат да. Ал эми 1-сентябрдан кеч калгандар үчүн мыйзам чегинде кандай чаралар көрүлөт? 1-сентябрдан кеч калгандар үчүн мыйзамда физикалык жактарга 1000 сом деп, юридикалык жактарга 5000 сом деп айыппул көрсөтүлгөн. Эгер кеч калгандар болсо. Айыппул да төлөйт, салыгын дагы төлөйт. Айыппул дагы төлөйт, салыгын да төлөйт. Ошон үчүн эми биз алдын ала 2 ай, 3 айдан бир эскертүү берип келатабыз да. Алдын ала төлөп калсаң эми айыпка жыгылбай эртелетип төлөтүп кал деген максатта. Сиздер атайын ошо маалыматтар менен камсыздап жатасыздар азыр соц тармактарда. Негизи эле ушул азыр барган сайын санариптешүү болгон сайын салыкты төлөө дагы ыңгайлуу болуп баратат. Жогоруда айткандай өздөрүнүн электрондук өзүнүн кабинетине кирип ал жерден текшерет. Ошол эле учурда бир 10дон ашык электрондук капчыктар дагы мына ошо салык төлөө боюнча иштөөдө да. Кайсы электрондук капчыктар активдүү болууда, алар аркылуу салыкты кантип төлөсө болот жана ошол мобилдик банкингдер аркылуу кантип төлөсө болот салыкты? Бүгүнкү күндө негизги мамлекеттик болгон элдик банк, элдик тиркеме аябай активдүү жүрүп атат. Андан сырткары М-банк элдин көпчүлүгү барда. Мен кече жерлерде, аймактарда жүрсөк, жана Компанион деген банктын дагы капчыктары аябай көп, колдонуучулар көп экен айыл жеринде, себеби алар жанагы мини кичи кредиттерди көп элдерге берип, ошол аркылуу элдин колдонуучусун көбөйтүп алышыптыр. Жана башка, жанагы Мегапэй деген иши кылып бардык эле мобилдик капчыктарда биздин салыктын суммасын, чегерилген сумманы көрүп, ошол аркылуу төлөп коюу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ошол эле учурда сиздерге кайрылуулар болуп жатабы? Жарандар сиздерге кайрылышып салык төлөп, мисалы банкинг аркылуу эмес, сиздерге келип дагы төлөсө болобу? Кайрылуулар барбы? Бизде келип жарандар төлөй турган жигиттердин бөлүмүндө атайын 6 ошондой орундар көрсөтүлгөн. Келип жардам керек болуп эсептеп төлөөгө жардам муктаж болгондорго биз кезексиз жардамды көрсөтүп, эсептеп чыгарып берип, себеби бүгүнкү күндө төлөмдөр 2 түрдүү гана болуп атат. Бирөө QR код менен, бирөө төлөмдүн коду менен. Ошол төлөмдүн кодун чыгарып берүүгө дагы биздин кызматкерлер жерлерде жардамга даяр. Бирок бизге келиштин деле кереги жок. Биз жанагы YouTube каналында сиз айткан социалдык желелерде биз ошол төлөмдөрдү кантип жүргүзүүнү биз видео сабак катары дагы үйрөтүп жатабыз. Негизи эле мунун коррупциянын алдын алат деп атабыз. Мисалы ошондой төлөмдөрдү төлөсө, ошол аркылуу ошол алдын алуу боюнча иштерин жүргүзүп атасыздар. Бирок ошол эле учурда санариптешүү дооруна өтүп жатканда салыкчылардын билимин дагы ошого ыңгайлаштырып, квалификациялык деңгээлин көтөрүү дагы талап кылат эмеспи? Мындай багытта окутууларды дагы уюштуруп жатасыздарбы? Ооба, туура айтасыз. Салык төлөөчүлөргө өз убагында туура түшүндүрүү үчүн жана жогоруда айткандай өзүбүздүн социалдык сеттерде, биздин өзүбүздүн жанагы жеке баракчаларыбызда, салык кызматынын баракчаларында баарында үйрөтүүчү программалар жүргүзүлүп атат. Андан сырткары жерлерде азыр салык кызматкерлери менен ошондой окутуу иштери дагы жүрүп атат. Кечээ мисалы биздин борлордук аппаратта ошол аймактардан келген салык кызматкерлери менен кошо ошол жаңы киргизилип аткан модулдарды, жаңы программаларды өздөштүрүү жана жерлерде үйрөтүү, андан ары иштетүү максатында окутуулар болду. Мындан сырткары ишкерлерге дагы жерлерде салык төлөөчүлөргө үйрөтүү иштери болуп атат. Кечээ эле ошол биз окутууну бүтүрүп чоңалайдан келдик. Жерлерде ошондой алыскы жайгашкан жерлерде санариптик көндүмдөрдүн негиздери аттуу сабактар өттү. 4,5 миң аудиторияга бир өткөндө, ошо 40 күндүн ичинде ошондой миңдеген аудиторияларды камтыганга үлгүрдүк. Негизи эле ошол жарандар сиздерге кайрылганда түшүнбөстүктөр болуп, кайрылуулар дагы болуп жатабы? Азыр түшүндүрүү иштерин кандай жүргүзүп жатасыздар? Жеринде. Салык төлөөчүлөргө. Салык төлөөчүлөр мененби? Кандай иштешип атасыздар азыркы учурда? Салык төлөөчүлөр менен түшүндүрүү иштери, мисалы үчүн
Биздин бөлүмдө 9 адам болсо, 3 адам постоянно ал жерде отурат, келген адамдарга жардам берип, QR код чыгарып берип, төлөмүндө жардам берип. Калган 6 адам дайыма көчөдө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элдерге кайсыл убакта кайсыл налог, кайсыл салыктын түрүнүн убакыты бүтүп атат, төлөө убактысы жана ушундай түшүнбөстүү иштерди болбош үчүн алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, постоянно 6 адам көчөдө жүрөт. Андан сырткары мына Ош мамлекеттик салык кызматынын башка бөлүмдөрдөн да кошуп, ар суббота күндөрү да түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнү, көчөгө чыгып, жерлерде уюштуруп жүргүзүп жүрөбүз да. Дагы бир нерсени кошумчалап кетейин. Жигиттер дагы күбө мен эстеп кеттим. Былтыр 2 жыл ошондо опыт кылдык. Жана үстүнө мегафонду илип алып, чоң колонканы. Анан микрофондор менен урматтуу эл журт, ушу мүлк салыгын төлөө убактысы келди, унутпай төлөп коюңуздар деп. Бул ыкмабыз, бул атайын ошол интернетти дагы колдонбогон, телевизорду дагы көрбөгөн, газетаны да окубаган, ошол балким ошондой категория жарандар дагы бар да, көчөдөн укканын гана аткара турган. Анан көчөлөрдө жана жарыя салып, ошентип өзүбүз мына жигиттер менен кезектешип Ош шаарынын ошондой бир жакшы жетишкендиктерге. Андай аракеттердин артынан буюрса, былтыр 140% биз аткарууга жетиштик. Азыр бүгүнкү күндө дагы LED экрандарда, телевиденияларда, мечиттерде, коомдук жайларда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эскертүү иштери жүрүп атат. Негизи эле министрлер кабинетинин төрагасы дагы мына жыйында өзүнүн сөзүндө белгилеп кетти. Мына жарым жылдыктын жыйынтыгы менен салык төлөөчү салык топтоо жогорку деңгээлге чыкты, 106% түздү деп да. Мына ошол эле учурда Ош облусунда быйыл көрсөткүч кандай болду? Салыкты канчалык деңгээлде топтой алдыңыздар жарым жылдыктын жыйынтыгы менен? Жарым жылдын Ош шаарында. Ош мамлекеттик салык кызматынын Ош шаары боюнча башкармалыгынын жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча жергиликтүү салыктар боюнча эле айтып кетейин. Азыр биринчи мамлекеттин бюджетинин ичинен жергиликтүү бюджетке түшүүчү салыктар жана жыйымдары боюнча 2025 жылдын январь-июнь айларына карата 840 миллион 286 миң сом өлчөмдө план тапшырма жеткирилген болсо, аткарылганы 936 миллион 308 миң сомду түзүп, же болбосо 111% түздү. 111%га аткарылды да. Планга карата, башкача айтканда, планга карата 96 миллионго көп жыйналып, ал эми 2024 жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 154 миллионго көп жыйналган. Быйыл көп жыйналды. Ооба. Өсүү ыргагы 120% түзүп атат. Бул негизи эле мунун мурдага салыштырмалуу салык аябай жакшы топтолуп атат, барган сайын иш алдыга жүрүүдө. Бунун себептери эмнеде? Салык төлөөчүлөр менен иштөө методдору өзгөрдүбү же салык төлөөчүлөрдүн өздөрүнүн деңгээли, билим деңгээли жогоруладыбы же патриоттук мекенчилдик сезими күчөдүбү дегендей. Сиз ошол акыркы айтканга мен дагы кошулам. Жеке өзүм оюмда элдин мына бүгүнкү күндө мамлекеттин жетекчилиги, бийлиги эл үчүн көрсөтүп аткан бир жакшы өзгөрүүлөр, жакшы жаңылыктар элдин купулуна толгон үчүн келип өз ыктыяры менен төлөп кеткендердин саны аябай көп болуп атат, жигиттер. Көп жылдарга, мына мисалы салык срок исковой давности деген бар. Биз 6 жыл салык жоопкерчилигин талап кыла бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошол 6 жылын баарын эсептетип, жана кошумча туумдары менен керек болсо өздөрү ыктыярдуу келип төлөп кеткендердин саны аябай көп болуп атат. Ушул элдин жана патриоттук сезимдери дагы аябай бизге жардам берип атат деп ойлойбуз. Ошол эле кезде биздин элге жанагы салык салуунун биз жогоруда айткандай механизмдери дагы өзгөрүп атат да. Алардын санариптик негизде оңой эле аткарып коюу мүмкүнчүлүктөрү пайда болду. Отчет берүү, жанагы салыктарды эсептеп берүүгө биз салык кызматкерлери бирдиктүү терезелер аркылуу жана башка куралдарыбыз аркылуу жардам берип, элдерге бир жакшы эки тараптуу аракеттердин негизинде ушул планга жетип атабыз деп ойлойм. Ошондой эле патенттик негизде иштөө кандай болуп атат? Азыркы учурда кимдер патенттик негизде иштеп жатышат? Патентти акыркы жолу ошол кызмат көрсөтүү тармагы жана ошол кызмат көрсөтүү негизинен колдонуп атат бүгүнкү күндө. Акыркы кездеги ушул мыйзамдардын кабыл алуусу бүгүн ушул биздин президентибиз кол койду деп жанагы өзгөртүүлөрдүн баары сайтка атайын сайтка чыкты. Эми мындан ары өзүнүн атайын ушул мыйзамдык процедурасы бар. Биз
көлөмдөрүн мурункудай кала бербейт да, патенттин ставкасы. Ставкалары битке ошол эми эки тараптуу келишим негизинде көтөрүлүп, анан ошол жогорку кеңешке барып ал кабыл алынгандан кийин, ошодон кийин гана күчүнө кирет. Бул алдыңкы убакытта болот буюрса. Азыр болсо жанагы 15 миллионго чейин 0 ставка менен бирдиктүү салыкта колдонгондор аябай көп бизде. Жана ошол соода иштеринде бүгүнкү күндө бирдиктүү салыктын негизинде эле иштеп турушат ага. Сиздер жогоруда белгилеп кеттиңиздер да, жеңилдиктерди жана ошол эле учурда салыктан бошотулган. Алар дагы сөзсүз түрдө бирок белгилеп коюшу керекпи? Сиздерге кайрылып 50% төлөөнү кантип биле алышат өздөрү? Же базада киргизилип турабы? Бизде азыркы учурда биздин базада биз баары жок органдардан маалыматтарды алып атабыз да. Алганыбызда бизде автоначисление болгондо бул 50% жеңилдиктери тууралуу эми жанагы бошотулган адамдар тууралуу бизде маалыматтар болот. Анан мындай болушу мүмкүн, адашуулар, кемчиликтер, бирок оңдоп корректировка кылганда бизде мүмкүнчүлүк болот. Ушундай түшүнбөстүктөр жаралса, сиздерге кайрылышабы? Бизге кайрылса, биз оңдоп түзөп жардам беребиз мүмкүн болушунча. Ооба, мисалы биз эсептеп бергенден кийин, ал мен 50%га бошотуудан былтыркы жылдар төлөгөндө мен ушунун жарымын төлөйт элем деп бизге бир эле кайрыла турган болсо, биз аны кайра карап туруп, себеби биз жана кадастрдан, мамлекеттик каттоо кызматынан алган маалымат менен башка ошол жарандык абалын каттаган башка мекемелердин маалыматы экөө дал келбей калышы мүмкүн. Биз ошол тиги созащитадан алган маалымат бир аз толук болбой, кадастрдан алган маалымат менен биз толук эсептеп коюшубуз мүмкүн, бирок толук эсептегенибиз менен ошол боюнча төлөйт деген милдеттеме жок. Ал келип өзү эсептөөлөрдү корректировка кылып өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берет, бизгечи мүмкүнчүлүк болот. Сиздер өзгөртүп кайра ошол тактап бергенге мүмкүнчүлүгүңүздөр бар, э? Азыркы учурда мындай ушундай учурлар болуудабы? Жарандар сиздерге кайрылуу мурда ошол салык төлөбөй турган мезгил келгенде кезек аябай узарып, сиздер күнү түнгө чейин иштеген учурлар болгон, э? Дем алыш күндөрү дагы иштеген учурлар болгон. Мына ушундай тартипте дагы деле ишиңиздер оор бойдонду? Ооба, азыр эми бул убакытка чейин биз түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүп, ошол жанагы август айында, сентябрь айына чейин аябай адам очередь көбөйүп кетпеш үчүн, кезектеги адамдар. Биз алдын ала уюштуруп иштерди, жерлерди эртерээк алып келип төлөткөнү, эртерээк барып төлөткөнү, даже биз тараптан мына Кызыл Кыштак айыл өкмөтү алыс болгонунан себеби биз ошол жерге салык органынын кызматкерин отургузуп, ошол жерден мүмкүнчүлүк бердик төлөгөнгөчү. Бул жакта очередь азайтыш максатта да эми. Анан мындай иштерди биз Кудай буйруса бул август айында дагы даже суббота воскресенье күнгө дагы график менен кечинде саат 9-10 чейин график коюп, элдерге мүмкүн болушунча шарт түзүп берген аракет кылып иштейбиз, Кудай буйруса. Эми баягы электрондук түргө өткөндө, баягы элдердин арасында аны түшүнүп жолго коюп кетишкенге чейин баары бир түшүнбөстүктөр жарала берет да, баары кайрылуулар дагы деле сиздерге көбөйө берет да, алар менен түзмө түз иштешесиздер дегендей. Ошол эле учурда мына 1-сентябрга чейин кыймылсыз мүлктүн айрым түрлөрүн төлөп бүтүңүздөр деген чакырыктар болууда. Эфир аркылуу дагы сиздерге мүмкүнчүлүк түзүп берели, жарандарга кайрылуу жасай кетсеңиздер болот. Макул, мен кайрылуу жасап койсом. Урматтуу шаардын жашоочулары, салык төлөөчүлөр, сиздерге кайрылышыбыздын кайрылабыз. Мамлекеттеги ушул салык милдеттүү болгон салыктардын баарын өз убагында төлөөгө чакырабыз. Себеби сиздер өз убагында төлөбөгөн салык үчүн кошумча туум кетет, айып пулдар кетиши мүмкүн. Ошон үчүн өз убагында төлөп, салыктык милдеттемелерди өз убагында аткарууга чакырам. Себеби мамлекетибизде көрүп турабыз. Баардык коомубузда болгон жакшы өзгөрүүлөр, жакшы жаңылыктар, алар ушул биз сиздер менен төлөгөн салыктын негизинде ошол бюджет канчалык бийик болсо, ошол бюджеттин мүмкүнчүлүктөрү ошол сиз экөөбүздүн төлөгөн салыктардын негизинде дагы мүмкүнчүлүктөр көбөйүп атат. Ошон үчүн ошол жакшы болуп аткан жаңылыктардын, жакшы нерселердин биз дагы сиз менен бир тең шериктеш, өзүбүз жанагы кошумчабызды кошкондордон бололу, салыктарды өз убагында төлөйлү.
Ошол эле учурда салык төлөөдө маселелер жаралса, суроолор болсо кайда кайрылса болот? Салык тууралуу маселелериңиздер жаралып калган болсо, биздин атайын бардык социалдык баракчаларда өзүбүздүн салык деп эле кирсеңиздер, мисалы Инстаграмда, Ютубта, Фейсбукта сиз экөөбүз жана жаңы эле репортажга чейин аябай жакшы жаңылыктарды окуп отурдук. Ал жерде бардык маалыматтарды жана ошол салыктык жардамчы катары дагы колдонсо болот. Ал сайттарда биздин жеке номерлер дагы, мобилдик телефондорубуздагы и жумушта колдонуш телефондорубузда көрсөтүлгөн. Айрыкча жергиликтүү отдел, жергиликтүү бөлүмдүн бүт сотрудниктеринин, бүт кызматкерлердин баарынын жеке номерлеринен бери көрсөтүлгөн. Чалса ар дайым даярбыз жардам берүүгө дегендей. Демек, ар бир жаран, Кыргызстандын жараны мыйзам алдында салык төлөөгө милдеттүү. Андыктан өз милдетибизди мыйзам чегинде аткарып, ушул 1-сентябрга чейин жогоруда биздин салык кызматкерлери белгилеп кеткен кыймылсыз мүлктүн түрлөрүндөгү салыктарды төлөп бүтүүгө биз дагы чакырып кетет элек. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Сиздерге биздин студиябызга келип, жарандарды салык темасындагы бардык жаңылыктарыңыздар менен бөлүшүп, маалымат менен камсыздагандыгыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошобуз. Саналуу мүнөттөрдөн кийин ЛТРдин эфирин өлкө аймагынан алынган жаңылыктардын кечки топтому улантат. Саламатта калыңыздар.